الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, бүгүн Шабан айынын 15-түнү. Анткени бүгүн 14-тү, эртең 15-и, бүгүн түнү 15-чи Шабан түнү деп айтылат. Тагыраак айтканда 7 апрелден 8 апрелге болгон түнү мына бүгүн түнү шамдан кийин бараат кечеси келип кирет. Бул боюнча угармандардан бир канча суроо болгондуктан сабактан мурда ушул маселеге жооп берүүгө аракет кылабыз. Аллах Тааланын рахматы жааган түндөрдүн бири Шабан айынын 15-чи түнү. Ал бараат кечеси деп аталат. Шабан айынын 15-чи түнү бүгүн 7 апрелден 8 апрелге караган түнгө туура келет. Бараат кечесинде Аллах Тааладан кечирим сураса, ал пенделеринин күнөөсүн кечирет. Бирок эки түрдүү адамдын каалоо тилектери кабыл алынбайт. Алар мушриктер, Аллах Таалага шерик кошкондор жана мушахиндер, жүрөгүндө кек сактагандар, бирөөнү жүрөгүндө жек көргөндөр. Андыктан мына ушул эки түрдүү адамдарга кирип калуудан сактануу керек. Шабан айындагы бир өзгөчөлүгү андагы куттуу бараат түнүнүн лайлатул бараат болушу. Бараат деген сөздүн мааниси арылуу, тазаруу, айыгуу деген түшүндүрөт. Анткени бул түндү жакшы баалап, ибадат, дуа, зикир менен өткөрүүдөн улам Алла Тааланын мээримине жетип, күнөөлөрдөн арылып, каталыктардан тазаруу мүмкүнчүлүгү ар бир мусулманга ыйгарылат. Бул түнү Аллах Таала мага дуа кылган барбы? Дуасын кабыл кылайын. Менден рызкы сураган барбы? Рызкысын берейин. Менден шифа сураган барбы? Шифа берейин деп таң атканча пенделерин күтөт. Бул түнү орозо кармоо, эртең деген сөз, көп нафил намаздарды, каза намаздарды окуу, таспих намаздарды окуу, нафил намаздарды окуу, көп дуа кылып жараткандан кечирим суроо, Куран менен алек болуу, салават окуу, жакын адамдар, дос тааныштар ортосунда таарыныштар болсо, ортодогу мамилелерди түздөө, кечирим суроо, өзүң да башкаларды кечирүү, колдон келсе муктаждарга жардамдашуу, садака берүү, ички жан дүйнөбүздү көрө албастык, өзүмчүлдүк, кастык сыяктуу жаман илеттерден тазалап, Алла Тааланын алдына жарык маанай менен бирге барууга ниетибизди түздөө керек. Албетте бул боюнча урматтуу бир туугандар, бир канча хадистер бар. Хадистердин кээ бирлери сахих хадистер, кээ бирлери хасан, ал эми кээ бирлери даиф хадистер. Кандай болгон күндө дагы кээ бир аалымдар бараат кечеси жөнүндө хадистерди даиф дегени менен көпчүлүк аалымдар хадистердин бардыгын чогултканда бири-бирине күч берип амал кылганга жарактуу деп айтылат. Имам Ибн Мажа, имам Ибн Аби Шейба, имам Ибн Хиббан, имам Ахмад риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Инна Аллаха ятталиу аля ибадихи фи лейлатин нисфи мин Шаъбан." Аллах субханаху ва таала Шабандын 15 түнүндө, мына бүгүн түнү дейт, өзүнүн пенделерине Кудай Таалам назарын салат. Фаягфиру лил муъминин, муъминдардын күнөөсүн кечирет, ва юмлил кафирин, мусулман эместерди аларга мөөнөт берет, балким булар тооба кылып кайрадан динге келип калабы деген үмүт менен. Ва ядау ахлал хикди би хикдихим хатта ядау, ошондой эле кекчил болуп кек сактап жүргөндөрдү өзүнүн кеги менен таштап коет, ошол кекчилдигин таштамайынча дейт. Ал эми имам Байхақи жана имам Табарани риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Инна Аллаха ла ятталиу фи лейлатин нисфи мин Шаъбан фаягфиру ли жами халқихи илля ли мушрикин ау мушахинин." Аллах субханаху ва таала мына бүгүнкү түнү бараат кечесинде Шабандын жарымындагы түндө дейт, пенделерин назарын салып, бардык пендесинин күнөөсүн кечирет жана Кудайга ширк келтирип, Кудайды тааныбай аткандарга, ошондой эле ичинде башка бирөө кир сактап, кек сактап жүргөндөрдүн күнөөсүн кечирбейт дейт. Андан сырткары имам Ахмад, имам Ибн Мажа, имам Байхақи риваят кылган бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Иза канат лейлатун нисфи мин Шаъбан факуму лейлаха." Шабандын 15 түнү болгондо, мына бүгүнкү түн бараат кечеси болгондо, түндөсү туруп тахажжуд намазын окугула. Васуму нахараха, эртеңки күнүн орозо кармагыла. Фа инна Аллаха ягфиру фиха
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول анткени мына ушул күнү мына шамдын убагынан баштап күн баткандан баштап Кудайдын назары ушул дүйнө ааламына, дүйнө асманына түшөт дагы. Кудайым айтат: "Ала мин мустагфирин фагфира лаху." Күнөөлөрүн кечирилүүсүн талап кылган бирөө барбы? Күнөөсүн кечирейин. Ала мустарзикин фарзикаху. Жана ошондой эле ырыскы талап кылгандар барбы? Ырыскы берейин аларга. Ала мубтала фафияху. Кайсы бир оору менен, сыркоо менен же башка бир нерсе менен сыналып, сын берилип, ошо менен сыноо ааламында калгандар барбы? Алардын башындагы мүшкүлдөрүн кетирейин дейт. Ала каза, ала каза. Ошентип олтуруп эмне сурай тургандар бар, иш сурай тургандар барбы? Оорудан шифа сурай тургандар барбы? Ким эмне каалай турган болсо, Кудайым ошолордун бардыгынын тилегин, дуасын кабыл кылам деген түн мына ушул бүгүнкү түн, урматтуу бир туугандар. Хатта ятали аль-фажр, таң атканга чейин дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келгиле мына ушул түнүбүздү ибадат менен, зикир, фикир менен, колдон келсе тахажжуд намаздар менен, тасбих намаздарды окуп, ошол күнү атайын дуаларды кылып, зикирлерди кыла турган болсок, Кудай Таалам баары жакшылык берет. Эч нерсе колуңуздан келбей, дуа кылыш келбей калсаңыз, анда жөн эле ошол нафил намаздан санын көбөйтүп, балким багымдатка чейин 100 рекет, балким 1000 рекет намаз окуп койсоңуз, ал дагы жакшы болот. Дуа кылыңыз, эмне тилек тилесеңиз, мына ушул бүгүн тилек кабыл кыла турган күн, урматтуу бир туугандар. Ар бирибиз досубузга, укпаганга, билген билбегенге айтып жеткирип, келгиле бүгүн дуа кабыл кылалык. Мына ушунун себебинен элибизде болуп аткан оору сыркоодон аман эсен чыгып кеткенди, Кудайым бизге адал рызкы бергенди насип кылсын деп тилек кылайлы, дуа кылайлы. Ошондой урматтуу бир туугандар, бүгүн мынакей ичинде бирөөгө кек сактап, ошону шашпасын деп жүргөндөрдүн дуасын кабыл кылайт. Демек бардыгыбыз бирибизден бирибиз кечирим сурап, кечирим алып, кечиргенди аракет кылайлык. Мен да урматтуу Кыргызстан, кыргыз элим, сиздердин кимиңиздерди капа кылган болсом, мени кечириңиздер. Эгерде мени капа кылган болсоңуздар дагы, мен дайыма кечирип жүрөм. Бүгүн дагы кечирим деп айтам. Мени кечириңиздер. Келгиле баарыбыз кечирим сурап, андан кийин бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вал акибату лил муттакин. Саллаллаху та'ala ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الإمام الحارث المحاسبي في كتابه المسمى برسالة المسترشدين إلى أن قال: وإنما يواصل بذلك من جاهد لله تعالى نفسه. Кудайдын досу болуу макамына, Кудайдын сүйүктүү болуп, Кудай анын жүрөгүнө кирсин деген улуу инсандар дейт, кантип жетет десе, өзүнүн нафсиси менен күрөшүп жетет. Жихадтын эң оору адам өзү менен өзү күрөшүүсү. Өзүн туура жолго салып, өзүн түз жолго салып, өзүн алдабастан чын сүйлөп, дайым акыйкат болгонго, өзүнүн нафси менен, өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн эңсөөсү менен күрөшкөндөр жетет деди. Вастакама таатуху, таат ибадаты түз болгондор жетет. Кудайга бардыгы сыйынат, бирок Кудайга сыйынуу түз болуш керек. Кудайга таат кылуу, итаат кылуу, моюнсунуу түз болуш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам көрсөтүп бергендей болуш керек. Шариатты бурмалап, ар кандай кылып айткан болбойт. Балким шариатыбыз кандай болсо, дал ошондой амал кылгандар истикаматы Кудай жолунда түз жүргөндүгү туура деп эсептелинет. Ва хасунат ниятуху, жана ниети түз болуш керек. Кылган амалы түз болуш керек, жана ниети түз болуш керек. Ниети түз болбосо, амалы түз болбосо, анда бул адамдар Кудайдын досу болуу макамына, урматтуу бир туугандар, жете албайт. Ва хашияллаха фи сиррихи ва аланияти. Жана бул адамдар Кудайдан коркуш керек, ичинде да сыртында да. Сыртынан коркумуш болуп астагфирло деген менен ичинде жан дүйнөсүндө коркпосо, анда бул да Кудайдын досу боло албайт. Демек жан дүйнөсүндө, ичинде, эч ким көрбөгөн жерде дагы, ошондой эле көрүп турган жерде дагы, сыртында дагы Кудайдан корккон таква инсан болуш керек. Ва кассарал амала, үмүттү кыскартыш керек. Бул деген сөз эртең намаз окуйм, бүрсү күнү тигинтем, анан бир жумадан тигинтем дебестен жакшылыкты бүгүн кылып калыш керек. Акчам көбүс жакшылык кылып берем, дештин кереги жок. Балким эртең сенин тыйыныңа, акчаңа, жардамыңа эч ким муктаж болбой калышы мүмкүн. Мына бүгүн керек, урматтуу бир тууганым. Азыр мынакей Бишкекте, Ошто, бардык жерлерде, айылдарда, шаарларда колунан келген азаматтарыбыз, эр жигиттерибиз, кымбат кыздарыбыздын бардыгы жардамдарын берип, азык түлүк таратып атышат, кичипейилдүүлүк менен. Ошолордун бардыгына Кудайым ыраазы болсун. Сиз да ошол кервенге кошулуп калыңыз, анткени ушул кервен эртең болбой калышы мүмкүн. Же эртең кервен болсо, сизде бүгүнкүдөй мал болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан келиңиз
бериңиз. Убактыңыз менен, акыл эсиңиз менен, мал мүлкүңүз менен бир туугандарга жардам бериңиз жана эң негизгиси дуа кылыңыз, Кудайым бизге жакшылык оомат берсин деп. Ошаммара ме'зарал хазари. Ошондой эле этиеттиктин жеңин түрүнүш керек дейт. Кудайга жакын болом деген адам ар бир сүйлөгөн сөзүндө, кылган эткенинде этиет болуп туруш керек. Дайыма этиеттүүлүк менен ушул сүйлөгөн сөзүм туурабы, ойлоп аткан пикирим туурабы, кылган эткеним туурабы деп ошого маани берүүсү кажет болот. Ва aqla'a birihil laja'i fi bahril ibtihal. Жана мунажаттын деңизине үмүттүн шамалы менен түссүн дейт. Мунажат эмне? Кудай менен болгон мамиле. Намаз окуп атканда эч ким жок жерде ыйлап, дуа кылып, "О Кудайым, дуамы кабыл кыл" деп, "Кудай Таалам, ооругандардан алыс кыл, элибизге тынччылык, аманчылык бер, адамзатка жакшылык бер, биздин жүрөгүбүздө башка бир инсанга деген жек көрүү, жаман көрүү болбосун. Кудайым, адалдан рызык бер. Перзенттерибиздин, аялдарыбыздын, бир туугандарыбыздын, кыздарыбыздын, балдарыбыздын бардыгына жакшылык бер. Кудай Таалам, пенте, инсаният жүрөгүндө башка бир инсанга деген жек көрүү, жаман көрүү болбосун" дегенди дуа кылып, мунажаттын деңизине үмүттүн шамалы менен түшкөндү Кудай Таалам насип кылсын дейт. Мына ошондой болуш керек дейт. Бул адамдар эмне? Үмүт менен мунажат кылыш керек Кудай Таалама. Дуа кылбай, сурабай туруп, Кудайга дос болуу кыйын нерсе. Демек, дуа кылуу керек. Менин ниетим, Кудайым ниетин билип турат, туура билип турат. Бирок мунажат, дуа кылуу, жалбарып суроо, албетте бул ошол мукаррабин, Кудайга жакын болгондордун белгиси. Фауқатуху ганиматун. Бул Кудайга жакын боло турган инсандын убактынын бардыгы ганимат олжо болот. Ар бир убакыт текке кетирбейт. Же пикир менен, же зикир менен, же бир даават менен, Куран окуу менен, башка бирөөгө жакшылык үйрөтүү менен, жакшылык кылуу менен, ал эмес уктап атканда дагы ошол укта уйкуң гана турган болсо, күч топтосом, адамдарга жардам берсем деген жакшы ниет менен болуу керек. Ва ахвалуху салиматун. Ахвалдарынын бардыгы бүтүн болот мунуку. Ол турганда, жатканда, бардык учурда пайгамбарыбыз кандай болсо, акыл эстүүлөр кандай болсо, чыныгы инсан кантип өткөрүш керек болсо, кандай мамиледе болуш керек болсо, дал ошондой абалда болот. Бул Кудайга сүйүктүү болгон инсан дейт. Лам ягтарра би зухруфи дарил гурур. Мына ушул адамдарды алдай турган, азгыра турган жалган дүйнөнүн жалтырактарына бул адам азгырылбайт. Билет анын бардыгы. Ошол жылтырак кымбат кийген кийимдин ичиндеги адам деле, анын ичиндеги деле эртең даратканга таштала турган бир көңүлдүү нерсе экендигин бардыгы билип турат. Демек, бул адам азгыра турган дардын, дүйнөнүн жылтырактарына азгырылбаган адам Кудайга сүйүктүү болот. Валам юлхихи бариqu sarabi nasimiha ana ahwali yawmin nushur. Кыяматта кайра тирилте турган, кыяматта тирилгенде сурак ала турган күндөгү жоопкерчиликтен бүгүнкү жашоонун жыргалчылыгы алаксытып калбайт дейт. Койбагам, уйбагам, тоокпагам, ойнойм, рахат алам, семирем, арыктайм, диетага отурам, же чоң болом, кичине болом, бийликте болом, адамдарды башкарам, же болбосом дагы минтем тигиндей кийим кийем деп алаксып отуруп кыяматта тирилгенде кантип жооп берем деген суроодон Кудайга жакын болгондор алаксып калбайт. ففاز بمقام اليقظة بعد نوم الغفلة. Булар капилеттин уйкусунда жаткандан кийин сергектиктин макамында ийгиликке жетишет дейт. Туура, кээ бир адамдар туруп басып жүрөт, бирок булар тирүүлүктөй. Анткени эмнеге жаралганын, кайда барарын, кайдан келгенин, жашоосундагы максаты кандай болуу керек экендигин так биле албаган инсандар. Булардын баары гафлатта, капилетте калып кеткендер. Алардын бардыгы сергектик менен ойгонуш керек. Мына ошол ойгонуу, урматтуу бир тууганым, якада эмнеге бараткандыгын так билип алыш керек. Уйкусарак отуруп өмүрдү өтүп кетпеш керек. Балким, урматтуу бир тууганым, ошол адам чыныгы максатын билиш керек. Байлыкка магдырап, бийликке магдырап, курсагы тойгонго сүйүнсө, малдын деле курсагы тоет. Бүгүнкү күндө, урматтуу бир туугандар, бир чоң киши айткандай, ит ачкадан ит өлбөйт. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, келгиле ойгонолу. Жашоодогу максатыбызды тактап билгенге аракет кылалык. Өмүр бою болбогон нерсе үчүн арек кылып жүрүп, кыяматка барганда уят болуп калбайлык. Вa'lam annal aqila lamma sahha ilmuhu wa thabata yaqinuhu. Билгиле дейт. Акыл эстүү адам дейт, анын илими туура болуп, якыйны бекем боло турган болсо, алган илими туура, көрүнгөн жомок айткандан эмес, балким ахли сүннат вал жамаат жолундагы туура адамдан туура илим алып, жана якыйны бекем болгондон кийин алима, бул адам билет, аннаху ла юнжихи мин раббихи илля сидк. Кудайдын азабынан чындык гана куткарат.
чындыктан башка нерсе куткара албайт. Сүйлөгөн сөзүндө чынчыл болуш керек, кылган амалда чынчыл болуш керек, айткан кеңеш чынчыл болуш керек. Ал эми мамлекеттик кызмат иштеп аткан болсоң, ошол кызматыңды иштеп атканда чынчыл болушуң керек. Сага кандай макам келди, ошол макамдын бардыгында чынчыл болушуң керек. Аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына, ата-эне балдарына, балдар ата-энесине, дос досторго, аалым жөнөкөйгө, жөнөкөй аалымына, башчы элине, эли башчысына айтор бардык мамиледе чынчыл болуш керек. Жөн эле кырам деп коет, жөн эле мында сырты бөлөк, ичи бөлөк болуп, адамдардан ызычуу кылгысы келип, утуп алгысы келип, жеңип алгысы келген менен маселе бүтпөйт. Эгерде биз чынчыл боло турган болсок, Кудайым ошо чынчылдык менен бардыгыбызга жакшылык берет. Айтып атпайбы? Илими туура болуп, якынга жетишкен адам дейт, билет Роббунун жазасынан, Кудайдын коркунучунан бир гана чындык куткарып калат. Чын болушубуз керек. Фасаа фи талабихи, ошол адам чындыкты издөөнүн аракетинде болот. Кантип чын сүйлөйм, кантип чын басам, кантип чын турам, кантип чын уктайм деп урматтуу бир тууганым. Ва бахасан ахлaqi ахлихи рагбатан фи ан яхя кабла маматихи. Ошентип чынчылдардын адеп бакылаган издеп жөнөйт бул адам. Чынчылдар кандай болор экен? Чын сүйлөгөндөр, чын жүргөндөр, түз жүргөндөрдүн адеп ала кандай деп мына ошону издеп баштайт. Кызыгат эмне үчүн? Өлгөндөн мурда тирилүүгө. Өлгөндөн мурда тирилүү деген эмне? Бул деген урматтуу бир тууганым, тирүү жүргөн учурунда эле жакшылардын катарына кошулуп калуу деген сөз. Адам өлүп кийин тирилиш керек. Бирок өлгөндөн мурда тирилүү деген тирүү убагында адамдардын оозун илешип, мына ушул жакшы деп айтып калуусу. Адамдардын бардыгы бир адамды жөндөнү жакшы деп айтпайт. Адамдар Кудайым жакшы көргөн адамды гана адамдардын көкөрөгүнө салып, ошолор жакшы көрүшү мүмкүн. Бардык адам жакшы көрүп аткан болсо, алардын бардыгын сатып алып таптакыр мүмкүн эмес. Демек, чындап эле сен жакшы адамсың деген маанат экен. Анын чынчылдыгы, аманатка бекемдиги, диндарлыгы жана жүрүш турушунун түздүгү үчүн адамдар аны эмне жакшы көрүп калат деди. Лиястаидда лидар el-хулуди ба'да вафатихи. Эмне үчүн тирүүсүндө тирилиш керек? Анткени өлгөндөн кийин түбөлүк бактылуулукка жетүү үчүн. Фаба'a нафсаху ва малаху мин раббихи хайсу сами'аху якул: "Инналлаха иштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна." Анткени Кур'ани Каримде Аллах Таала момундардан алардын өздөрүн жана малдарын сатып алды, аларга бейишти берди дейт. Кудайым өзү жанды берди бизге. Кудайым өзү малды берди бизге. Мына ошол жаныбыз жана малыбыз менен Кудайым бизге бейишти сатты дейт. Азыр азык-түлүк даярдап берип аткандар, колдон келген жардамын көрсөтүп аткандар, доктурларыбыз, милицияларыбыз, чоңдорубуз, кичинелерибиз, байларыбыз, кембагалдарыбыз, бардыгыбыз ким жакшылык кылгысы келип атса, булар өмүрлөрүн курбандыкка салып, булар тыйындарын берип, демек тыйындары менен, мал жаны менен булар Кудайдын бейишин сатып алып аткан адамдар. Бейишиңер кут болсун, бейиш барыбызга Кудайым насип кылсын дейт. Фаалима ба'дал жахли вастагна ба'дал факри. Жахил болгон эле андан кийин билди дейт. Урматтуу бир тууганым, билбей жүрө берген уят, бирок билбей жүрүп билгендин уяты жок. Бул балким жакшы нерсе. Кудайга жакын болгондор билгенге аракет кылат. Вастагна ба'дал факри. Кембагал эле тойбойт эле, бирок Кудай Таала муну тойгузду. Тойгузганда кандай көкүрөгү ток болду. Ва аниса ба'дал вахшати. Ошондой эле жапайдай болуп, жалгыз болуп жүргөндөн кийин бул өзүнүн жан шеригин тапты. Кудайды эмне дайыма инс тутту. Ва карба ба'дал ба'ди бу'ди. Алыс болгондон кийин Кудайга жакын болду. Раха бада тааби, чарчагандан эс алды. Фа'талафа амруху, иши ордуна келди. Ваштама хаммуху, анын гамдын бардыгы бир жерге чогулду. Бул ошол Кудайдын сүйүктүүсү болгон адам ушундай касиеттерге болот. Билет надан болгондон кийин, кембагал болгондон кийин бунун көкүрөк көдөн туруп байлайт, байга кошулат. Ошондой эле жалгыздыктан кийин бул адамга эш келет. Алыс болгондон кийин жакын болот, чарчагандан эс алуу келет, иши ордуна келип, гамы чогулат. Васарати тақва шиаруху, тақвалык мунун туусу болот. Вал муракабату халаху, ошондой эле өзүн өзү көзөмөлдөө мунун дайымкы абалы болот. ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Пайгамбар алейхиссалам айткан эмеспи дейт? Сен Аллах Таалага Аллах Тааланы көрүп тургандай, кудум Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылгының. Сен Кудайды көрүп турбасаң дагы, Кудай Таалам сени көрүп турат деди. Яхсабухул жахилу суммитан айя.
Кудайга жакын болгон адамдарды аны көргөн адам бул сүйлөбөй турган кесел турбай деп ойлоп калат дейт. Анткени Кудайга жакын адамдар жөндөн жөн, бекерден бекер сүйлөй бербейт. Суммит булар деген ошол унчукпай олтурууну, сүйлөбөй жүрүүнү өздөрүнө адат кылып алган адамдар. Узакка чейин сүйлөбөйт, узакка чейин каткырбайт. Булардын мааниси ойлонуп пикир кылуу менен жүрө турган, балким көп угуп аз сүйлөгөн адамдар болот деди. Адамдар мына ушул адамдарды, жахил адамдар, түшүнбөгөн адамдар бул орукчан турбайбы, тилекке кеш турбайбы, бул сүйлөй албай турбайбы дей тургандай болуп калат дейт. إذا سكتوا رأيت لهم جمالا وإن نطقوا سمعت لهم أقولا. Алар унчукпай жүрсө, унчукпагандын көркөмдүгүн көрөсүн. Эгер сүйлөсө, ар бир сөзүнөн акылдын берметтерин терип ала турган болосуң дейт. Чындыгында алардын мажилистерин ойлонуп көр дейт. Алар канчалык токтоо, канчалык салаваттуу, канчалык Кудайдан коркуусу көрүнүп билинип турат. Демек ошолордон үлгү алганга аракет кылышыбыз керек болот. Имам Ибн Жарир Табари өзүнүн Жамиул Баян деген тафсиринде وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Biz Luqmanга hikmat berdik. Hikmat berdik Luqmanга деген аят кайтып келип туруп айтат. Yaqulullahu Taala Кудай Таала минтип айтып атат дейт. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْفِقْهَ فِي الدِّينِ Hikmat деген эмне? Динди терең түшүнгөндү бердик. Урматтуу бир тууганым, динди туура түшүнүп, динди так түшүнүп, динди терең түшүнүү бул Кудайдын бергени. Диндин кээ бир элестерин гана карманып алып, ушуну менен ушундай экен деп өзүн каалагандай бурмалап алган дин эмес, балким динди туура так түшүнүп, факих болуу мына ушул өзүнчө бир керемет. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْفِقْهَ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلَ Акылды кошуп бердик. وَالْإِصَابَةَ فِي الْقَوْلِ Туура сөздү сүйлөгөндү бердик. فعن مجاهد Hazreti Mujahid aytat قال قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة الفقه والعقل والإصابة في القول من غير نبوة Biz Luqmanга пайгамбарчылык жибербей туруп туура сөз сүйлөгөндү, акыл эстүүлүктү жана фыкыхты бердик дейт. Хикмат эмне? Фыкых, акыл эс жана туура сөздү сүйлөгөндү адашпастан туура сүйлөө деди. Hazreti Amr ibn Qays айтат: "Кана Луқман абдан асвад." Луқман өзү бул кара кул эле, кара денелүү кул болчу дейт. Гадиза шафатин эки эрди калың эле. Бул кара бир туугандарыбыз карасаңар, ооздору калың болуп, эки эрди дордоюп турат. Мусаффахал кадамин жалпак таман эле. Таман жалпак болуп, согончоктор бизде тик турса, алардын согончоктору да жалпайып, тынага жерге эмне жалпайып тура турган болот. Ошондой адат болуп калган. Луқман мына ошондой эле дейт. Өзү өңү кара кул эле, эки эрди калың болгон, жана жалпак таманы бар эле. Фаатаху ражулун ва хува фи маджлиси унасин юхаддисухум ай юаллимухум ва юршидухум. Луқман дейт, адамдарга менен чогуу олтуруп, аларга илим үйрөтүп, аларга багыт берип атканда бир адам келип факала: "Аласталлази кунта тар'a мa'ил гhanama фи макани каза ва каза." Ой, о бир кандай паландай деген жерде мени менен бирге кой кайтарып жүргөн сен эмессиңби дегенде, "Кала наам", ооба деди. "Фама балага бика ма ара." Мен сени көрүп турам, касиеттүү адамдардын катарына кошулуп калыпсың. Кантип жеттиң ушундай макамга деди. Дегенде сидкул хадис вассамту амма ла я'нини. Бул унчукпай жүрүүм деди. Ошондой эле мага тиешеси жок нерселерге аралашпоом деди. Мен түшүнбөгөн, билбеген нерсеге аралашпайм. Мына ушул нерсе жана сүйлөгөндө чын сүйлөйм. Мына ушул нерсе ушундай макаматка жеткирди деди. Hazreti Al-Hafiz İbn Kathir özünün tafsirinde ayta turmattı bir tuğandar. İbn Abu Hatim Abu Darda ulu sahabi Hakimul Umma ümmetin hakimi degen namga kongon ulu sahabiden rivayet kılıp aytat. Ma utiya Luqmanul Hakimu ma utiya an ahlin ve la malin ve la hasabin ve la khisalin. Luqman hakimge berilgen hikmat deyt. Anın üy bülösü üçün, je baldары üçün, je bir tegi üçün, je bir başka bir kasiyet üçün berilgen jeri jok deyt. Walakinnahu kana rajulan summitan sikkita. Bul adam köp süylöbeyt ele, unçukpagandı özüne adat kılıp algan ele. Tavile tafakkuri, uzaka çeyin pikir jürgüzöt ele. Amikan nazar, ar nerseni terengdep karayt ele. Walam yanam naharan kat, hiç vakta gündüz uqtagan emes. Walam yarahu ahadun qattu yabzuqu ve la yetenahha. ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك.
Eç bir adam anın tükürgönün, je kakırınganın, je darat, kiçi darat buzganın, je çoң darat buzganın, je kusul alganın, je oynap olturganın, je gülgönün görgөн emes deyt. Albatta bul gül ötele uktay daratkanıga barat ele. Birok uşuların eç kim görgön emes deyt urmatly bir tuğanım. Fa bizalika utiya ma uti, oşonduktan bu oşul nerse berildi deyt. Gördüңүзбү? Adam kıla turgan nerseler, birok oşol nerselerdi başkalarga görsötçü emes eken. Wa ma ajmala hadhihi al-akhlaq fajtahid an tata'assa biha. Kanday son adep ahlaklar, uşul adep ahlaktardı karmangan hareket kılsan, albatta Kudayım jakşılık beret dedi. Hazreti Hasan el-Basri urmatly bir tuğanlarım aytat: لقد أدركت أقواما إن كان رجل منهم لا يجلس مع القوم فيرون أن به عيا وما به من عي إنه لفقيه مسلم. Uşunday bir adamdardı görgön biz deyit. Oşulardın katarında bir adam un çıkpay oltursa, görgön adamlar tili çorkok, sako büröde oylet bürö kanday emes, al alım musulman fakih ele deyit. Gördüңөр mü? Uşunday uçurlar ötkön, allar taptakır süylebeyt ele, masel aytkısı gelip, bagıt bergisi gelip, egerde suroo bolgondo, anda bular asmandan akkan möndürde tögülöt ele deyit. A bürok gerek emes uçurda, bulardı süylötü kıyınga turar ele deyit urmatly bir tuğan. Wa hikmatuhu asmatathu. Muna oşol adam durmatlı bir tuğandar hikmattuğuluğu anı süйлötpe koyot. Antkeni emne gerek var süylögöndün. Egerde senin sözün gerek bolsa, sana hayırlışat. Gerek emes bolsa, anda süylönün kajeti jok. Demek adamda hikmattuğuluk anın çıkpay koygongo alıp geldi dep urmatlı bir tuğandar memne masele aytılganga toora geldi. Muna uşul жерден toktotуп özübüzdün kadimki suroo жоопторго орун беребиz. Hazreti Muhasibeden Kuday Talam özü razı olsun. Kudayım jakşılık bersin. Hiç kaçan Kudayım şermende kılbasın dep muna bul jerge belgi koyabız inşallah.